Өзүңүздөр билесиздер, Кыргыз диаспора каналы буга чейин мекендештерибизге пайдалуу маалыматтарды, мыйзам эрежелерин айтып келген. Мындан ары буюрса жаңы долбоор баштап атабыз. Өнөктөшүбүз Корона Pay менен биргеликте чет өлкөдөгү, анын ичинде Россия жергесиндеги мекендештерибиздин жумушун, жашоосун жана ушундай эмгектерин, иштерин чагылдырып бермекчибиз. Биз менен бирге калыңыздар. Бул проект сиздерге жакса, балким ушундай бир каармандар бар, ушуну тарсаңар жакшы болот деген сунуштар болсо, комментарийге сөзсүз белгилеп өтүңүздөр. Москвада миграция дегенде эле көпчүлүгү кара жумуш, анан окубаган же болбосо оңой жумушка качкан мекендештерибизди элестетишет. Бирок биз бүгүн мына ушундай 7 кабаттуу домдун үстүнө чыгып, коопсуздук ременин тагып, альпинисттердин жумушу канчалык жоопкерчиликти, канчалык бир тажрыйбалуулукту, кылдаттыкты талап кылаарын чагылдырып берүү үчүн мына ушул жерде турабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Биздин артыбызда көрүп турганыңыздардай Москва Сити, ал эми биз Чердакта. Биз азыр альпинист жигиттер менен 7 кабаттуу үйдүн үстүнө чыккандабыз. Албетте коопсуздук маселеси биринчи орунда, андыктан балдардын өздөрүндө бар, бирок мага дагы мына ушундай коопсуздук курун тагып коелу деп атышат. Албетте мен дагы ийе. Так. Домдон ылдый таштайбыз деп коркутпаңыздар. Буттарыңызды эмеси болуш керек да, мыналарды. Ногуларды. Бекем болуш керекпи? Тартышым керек, Не, еще много. Конечно. Будем наглядно показывать зрителям, как это все происходит. Коопсуздук курун тактык. Мындан сырткары ар бир альпинистте мына ушундай жанында сумка болот. Мунун ичинде керектүү шаймандары бар. Кандай шаймандар керек, эмнелерди өздөрү менен кошо алачыгат? Азыр Мухаммед мырза бизге көрсөтүп берсин, келиңиз. Эмнеден баштайбыз? Мына ушундай узун аркан канча километр болуш керек? Ушундай аркандар болот. 100 метр, 150 метр, домдун бийиктигине карап, мына эки концасын ылдыйга карап таштайбыз. Же болбосо бир концасын деле таштап, отдельно дагы башка жип колдонобуз. Мангус деген жип 10,5 диаметр. Канча убакытта бирдер алмаштырасыздар буну? Бир сезонго бир алмаштырабыз, же болбосо жакшы колдонсо 2-3 сезонго да жеткирсе болот. Жаттайбыз, эми тааныштырабыз. Бул ушул сумка салып алчу, керектүү шаймандар. Бул жумар этип мына экөө чок эле, бирок башка. Булар менен өйдөгө чыгат. Мына жумуш унутуп калган жерлери кайра өйдөгө чыкканга ушул бизге жардам берет. Ролиги болот. Мындай педалдар болот ушунун. Бут коет, бул жака асып, ушуну менен чыгат. Ал бул шант, бул страховочный экинчи жипке, бирөөсү основной болот, бирөөсү шант страховкага. Бул карабиндер керектүү шаймандарды ушуга биз өткөрүп алабыз муну. Ушинтип өтпөй калган учурлар да болобу? Ооба. Жана ага биз эми ынанып туруп, анан кийин аерде катаны кечирбейт альпинисттердин эмеси. Ошого ынанып туруп, анан өткөрөбүз. Бул керектүү шаймандарды, молоток, перфоратор, ошо нерселерди өткөрүп алабыз муну менен. Азыр бизге карда иштеп жатканыбызга байланыштуу мына рулеткалар керек болот бизге. Кардын бийиктигин өлчөп, отуру фотоотчет кылып жөнөтүп турабыз. Булар спусковойлор, ушулар менен биз жиптен асылып түшөбүз. Мына бул дагы бирөөсү кана. Булар протектор, жиптерибизди кесип кетпеслиги үчүн ушуну менен каптап коебуз жиптерди. Протектор жаныбызда дайыма 2-3 экземпляр жүрөт. Перчатка обязательно. Бул сидушка. Ушуга мына коопсуздук курун таксак деле, чтобы буттарыбызга өтүп кетпеслиги үчүн мына сидушкага отуруп алыш дейбиз буларга. Анан бул ошол ремен, сизде тагылып турган эле ремендин бул белден эле өйдөсү жок. Белге чейин тагып алган эмеси, ошол эле Отура турган окшойт анда, э? Ооба. Ошо коопсуздук куру, ошо белден ылдый бул. Анан каалоочулар үстүнө кошо тагып алат. Сон. Демек, куруңузду тагыңыз анда. Кеттик.
Азыр күттүр сеники эме. Түү чечеметип калыптыр, чечип атат. Мондай кыл доске. Мейли байлай бер. Просто основной страховкаң 2 этаж жетпей алды окшойт, 2-3 этаж жетпей алды. Главный жетти. Азамат Рыскулбеков Инстаграмда дагы блогерликти активдүү жүргүзөт. Мына кар күрөгөндү үйрөтүп көрүлөр жазып калып атты да. Мындай кылып күрөйсүң. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, мен 14 бала экен, короче, могу крышада. Ошол жактан көрүп калып сүйлөшүп, анан барып тарталычы деп суранып келип турган чагыбыз. Саламатсызбы деп дагы жолу учурашып алалы. Саламатсыңарбы? Азамат мырза, канча жылдан бери ошол альпинизм кесибинде кандай альпинисттер болуп альпинизм кесиби? Промышленный альпинизм деп коет муну өзү негизи биз иш кылабыз да, жана альпинисттер деп жана таза тоо ташка чыгышат го, ошолорду альпинисттер деп коет. А бизди промышленный альпинист деп коет. Бул кесип менен канча жылдан бери иштеп келатасыз? 3-жыл болуп калды иштеп атканыма. Кышында кар күрөйбүз, майда иштөө жумуштарды кылабыз. Жайындасы мойка айнектерди, фасадтарды краскалап, демонтаж, монтаж ушундай жумуштарды кылабыз да. Азыр үйдүн мындай кыры менен коркпой эле өзүңүз эле мындай басып эле жүрөсүз да. Бул жакка негизи эмес. Көнүп калганыңызды көрүп турабыз, бирок мен азыр немен сурагым келип атат. Келиңиз башынан баштайлы. Биринчи ушул кесипке киришип баштаганда биз сыяктуу эле жөрмөлөп чыгып анан корктуңуз белеби? Ошондой эле болгон негизи, ошентип эле жөрмөлөп чыгып эле жипке отурганда бир аз мандыраш кармап, анан кийин 1-2 түшкөндөн кийин кичине көнүп, анан ошентип эле үйрөнгөнбүз биз эле. Кыргыздар баары эле ошондой үйрөнгөн да негизи. Аны таза обучение үйрөнгөндөр бар эми, алар профессионалдар да, биз аларга бир аз жетпейбиз негизи. Окуудан өтөсүзбү же? Негизи окуудан өтүшөт, негизи окуудан өтүшкөндөр бар. Мен бирок чисто мында кыргызча үйрөнгөм да негизи. Тоодон келгенсиз го, бийик жактан Айылдан, тоодон келип эле бияктан деле ушу тоо ташка сайылып калганбыз да негизи. Бул кесиптин эмнеси жакшы? Акчасынан башка? Акчасынан башка эч нерсеси эле жакшы эмес, бирок негизи эле акчасы жакшы, акчасы кызыктырып эле анан ошентип көнүп кеткенбиз. Акчасына карап эле иштейбиз да өзү негизи. Коркуу же мындай кооптуу жагдайлар да болуп турабы? Көнүп эле калганбыз уже. 100 этаждардан эле түшүрөбүз, 40-50. Бул жер 7 этаж да эми негизи. Эң бийиги канча кабат? 100 этаждарга чыкканбыз. 100 этаж, 90 этаж. Анан анча-мынча кыска 40 этаждар. Биздин артыбызда турган Москва Ситинин айнектерин жууганга катыштыңыз беле? Бул жакта эме жайындасы жууганбыз. Жайында келсеңер жакшы виттерди ошол жактан алып бермекпиз өзү негизичи. Кышында келип отурсаңар, кышында тилекке каршы ушундай майда эле этаждар, в основном ушундай илгерки домдор күрөлөт да. Анан иштегендер бар эми азыр кышында, бирок билбейм эмне кылышат аларчы. Ошон үчүн мына мондай кырын. Мондай кырын базыңыз. Мына бул жер көп тайып тайлаган жокмун. Бул жер көп тайбайт да, көрдүңөрбү? Мен отуруп эле алат окшойм эле. Так. Ошон кырын база да, мындай учурлар кырсык Кашкабактын ортосунда деп коет эмеспи? Ооба, бардык. Коопсуздук эрежелерин канчалык сактайсыздар? Максимально эле сактайбыз негизи. Болушунча эле бул жер байкап карап, эки жакты иштейбиз өзү. Биз көрүп атабыз мындай биздин мекендештер, жаш эле инилерибиз, жаш балдар дагы келип атат экен. Аларды ишке тартууда жоопкерчилик эми өзүңүздө деле 3 эле жыл, бул көп эмес албетте, бирок башкаларды дагы ишке чакырып калган учурларыңызды көрүп калдым да. Мен ишке негизи бирок кандай үйрөтөсүздөр? Кантип мындай өзүңүздөргө командага кошосуздар? Командада канча бала бар? Мен команда ошол жөнүндө айтып коеюнчу кыскача. Мен негизи командага бала чакырып, анан кийин иштетип же кошуп андай жок. Биз дос балам экөөбүз эле иштейбиз. Башка бир да бала кошпойбуз, чакырбайбыз дагы. Кооптуу. Бул өтө кооптуу жумуш. Анан кээ бирлер бар, мисалы бир аз үстүнөн акча көрөбүз деп кызыгып чакырып алышат. Андайдан корком мен негизи. Ошон үчүн мен вообще чакырбайм. Редко болуп калат, анан өзү иштеп жүргөндөр болот, иштеп жүргөм деп полный түшүндүрүп айтып берсе, анан ошолорду кээде кошуп эме убактылуу кошуп, кайра өзүнчө иштеп беребиз өзүнчө. Эми сиз баягы келип эле мен айылда жүргөмүн, тоодо жүргөмүн деп эле үйрөнүп кеткен жоксуз да. Сизге ушул кесиптин коопсуздук эрежелерин, деги эле иштөөнүн мындай бир тактикаларын ким үйрөткөн? Өзүм бир дос балам иштечи, аны орус менен чогуу. Ошол экөө үйрөтүшкөн мага. Ошол жактан үйрөнүп анан иштеп баштагам да. Демек профессионал адистерден мындай практика жүзүндө үйрөнгөнсүз. Ооба, практика жүзүндө негизи жакшы ошентип үйрөнгөн деле. Бирок желательно окуп үйрөнгүлө дегеним да.
А то просто кээ бирлер бар чалып алып үйрөнүп алып эле анан уже альпинизмде иштеп кетишет да. Ошол туура эмес. Ар бир кесипте мындай бир моменттер болот да. Эртең кылып коеюн, мейличи эми ушунча кылганым деле жетет деген сыяктуу мындай бир чалагайымдык, кичине калтырып коюу, жоопкерчиликсизирээк моменттер болот. Бирок сиздердин кесипте бир аз эле кетирилген ката бул өмүрүңө кооптуулук жараткан. Бул жактан ката кетиргенге болбойт. Баардыгы кооптуу өзү. Баардыгын бир сыйра карап анан кийин иштейбиз да. Буттар биздире баштады. Немечи? Сиз катышкан мисалга ушундай бир иш процессинде түшүп кеткен, кулап кеткен жагдайлар болобу? Жок, тилекке каршы андай болгон эмес. Мен көбүнчө негизи 20дан өйдө көп иштейм да, менчи 20 этаждан бийигирээк этаждарда иштегенде ал жак условиясы мындай аябай каралганда, могу мисалы 10 этаждан ылдыйкылар более опасныйраак. Негизичи мондо бул жакта байлана турган жерлер көбүнчө жок. Мындай крайлары бир аз кичине опасныйраак болот да негизи. А 20дан өйдөдө баардыгы эме болот. Мындай коопсуздуктар каралган, условиялар бар, кайсы жерге өзүң ыңгайлуу кылып туруп, ошол жерге байлап анан иштей бересиң да. А бул ондон ылдыйларда иштеш өзү негизи кыйыныраак. Жиптер да кезип кетет мондой кырларынанчы. А ти бийик этаждарда андайлар жок да өзү. А мен иштеп жүргөн практикада негизи боло элек андай түшүп кеткен, жол болсо кокустап кеткендер делечи. Эң негизгиси мындан кийин дагы андай болбой эле койсун, болбой эле койсун. Биздин мекендештер күлүп жайнап эле кайсыл жакка канчалык бийиктикке чыккан сайын ойноп күлүп сонун иштешиңиздерге тилектешпиз. Жеңил бул ишке негизи кимдерге мындай жакыныраак, ыңгайлуураак деп сурайын дегем да. Жеңил балдарга жакшыраакпы? Жеңил, веси жеңил болсо жакшы, иштегенге жипке отуруп алып удобныйраак да. Ама кар күрөгөнгө боло берет, булар иштей берет. Ограждениянын сыртында иштешет булар, то есть бул жак бетиндечи. Буларга более безопасныйраак да. Ама жипке отуруп азыл иштейм дегендерге негизи иштей берет, өзү 100 килограммдык деле балдар бар иштегендерчи. Ама мындай өзүнө удобныйраак, жеңил балдар болсо жипте отуруп иштегенге жеңил ошолорго. Акыркы мезгилдерде Кыргызстанда дагы көп кабаттуу үйлөр дээрлик 10 этаждан көбөйүп 20-30га көтөрүлүп жатат. Кыргызстанда альпинисттерге жумуш кандай? Кыргызстанда деле бар өзү негизи. Кыргызстанда азыр мисалы строительный бум катуу жүрүп атат, фасадный жумуштарды алып иштесе болот. Анан анча-мынча дагы бир аз жумуштар чыгып калат. Ошондой жумуштарды кылып жүрөбүз, Кыргызстанда деле иштейбиз өзү негизи. Демек Кыргызстанда дагы бул жакта дагы бул жакка сезонго эле келесиз. Сезонный келдик да, азыр мисалы биз келгенибизге 3 жума болуп калды, да 1 жума иштесек болду, кетебиз да, уже болду. Салам мекендештер, арбаңыздар. Москва жергесине Бишкектеги турак жайларды Россияда мекендешиге сатып жатабыз. Марксистский метросунун сатуу бөлүмүн ачтык. Биринчи төлөмү жок. Айына болгону 39.800 сомдон өйдө 5 жылга рассрочкасы менен жашынакай шарт түзүп бердик. Кичине турак жай боюнча маалымат бере кетейин. Өзү 18 гектар жерде ичинде мектеп, детский сад, поликлиника, торговый центр жана өзүнүн паркы менен турак жай кетет. Керектүү нерсенин баары ичинде болот. Бул жакта бүт квадратураларды сунуштай алабыз. 41 квадрат метрден баштап 99 квадрат метрге чейин келип алып кетсеңиздер болот. Кайрылыңыздар, себептен батирлер биринчи төлөмү жок болгону 100 батирди сатып атабыз. Анын жарымынан көбү сатылды. Силер үчүн ушул долбоорду алып келдик. Кошумча сөз. Бул жакта эми WhatsAppка жазсаңыздар болот, же болбосо чалсаңыздар болот. Эми биз очередь менен жооп беребиз. Азыр аябай көп заявка болгондуктан очередь менен жооп берип жатабыз. Күтөбүз сизди. Астына дарегинде жазып коем, телефонда жазып коем, толук маалыматты алып туруп офистен келип Бишкектен батирлүү болуңуздар. Анан жайында байкап көрөбүз по ситуации. Негизи мен уккандан Москва эми кайсы бир маалыматтарда айтат, Европадагы эң чоң шаар депчи, деги Евразиядагы чоң шаарлардын бири. Анан ушул альпинисттердин арасында эң шамдагайлар, эң ишенимдүүлөр, эң мыктылар айтор биздин кыргыз жигиттер экен. Кыргыздар өтө көп, жакшы дагы эме иштешет кыргыздар өзү. Көпчүлүгү кыргыздарда альпинисттер. Эсиңиздерге ийгилик дагы бир жолу. Сиздерге да рахмат. Бизге дагы ушул сезимдерди сездирип, крышага мындай биздин тил менен айтканда чердака алып чыгып, ушундай бир бийиктикти көрсөткөнүңүздөр үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мухаммед мырза, сиздер менен чердака чыгып, бийиктен көрүп дегендей жумушуңуздардын канчалык кооптуу экендигин өзүбүз жон терибиз менен сезе алдык.
Анан эң негизги суроо бул коопсуздук эрежеси, анан деги эле ушул жердеги айтаарлык техникалык коопсуздук. Сиз кайсыл жактан окугансыз? Деги эле бул ошо коопсуздук эрежелерин ким үйрөткөн сизге? Канча жылдан бери бул иште эмгектенесиз? Мен 10 жылдан бери ушул иш менен эмгектенем. Башына келгенде, Москва жаңы эле келгенде дос балдарым үйрөткөн. Ошолор менен кошулуп, биринчи мен обучениядан өткөн эмесмин. Ошолор менен чок иштеп жүрүп, кийин бара-бара мен түшүндүм, уже обучениядан өтүш керек. Кийин Октябрьский поледе Укком центр деген ошо обучение окута турган жер бар. 2 жума, 1 ай ар кандай. Ошого барып мен 2 жума окуп келгем. Ал жерде эмнелерди үйрөнөсүздөр? Мисалга, айрым учурларда кандай техникалык коопсуздук сакталыш керек да негизи? Ал жерде экзамен тапшырасыз, кадимкидей эле окуудан анан жипти башка түрлөрүн 7-8 түрүн байлап үйрөнүш керек. Ошону тапшырасыз. Анан падение рывка 1, падение рывка 2 деп коет. Мына түшкөндө масса канчага көбөйөт. Падение рывка 2-ден, например, 1 метр таштап жибергенде жип адамдын, например, 100 килограмм болсо, ал 400 килограммга көбөйөт да адамдын веси. Анан ошо мына жиптер диаметри канча, ошого карап канча салмак көтөрөт, ошолор баарын үйрөтөт да ичинен. Мына 10,5 мангус деген жип, бул болсо 2 тонна жүк көтөрөт да бирөөсү эле. Бул жактан отургондо адамда ощущение болот, мына үзүлүп кеткидей эле боло берет да. Ал атак моундай балкондордун кырына тийип үзүлүп кетпесе, бул жөнүнчө үзүлбөйт бул жиптер. Кардарларды деги эле мындай сиздерге заказды кайсыл жактан аласыздар? Анан кандай жолдор менен аласыздар? Ар кандай WhatsApp группалар бар. Альпинистердин негизи эле кыргыздардын альпинистери дружно келишет, бири-бирине жумуштар предлагать этип, ошон бул жерден иштеп атсак, бирөөлөр келип мен кондиционерин установка кылыш керек, же монтаж, демонтаж кылыш керек деп ошол жумуштарды өздөрү эле келип номерибизди алып, контакттар менен байланыша береттер өздөрү. Сарафанный радио да? Жакшы. Үйрөтүү боюнчачы жаңы келген балдарга? Биз өзүбүз эле бири-бирибизди үйрөтүп ошентип көбөйүп кетебиз биз. Кийин каалоочулар барып, Укком центрге барып, дальнейший кызыкса, ошентип өзүн Үйрөнсө болот, сертификат менен. Келиңиз дагы эмени сурайынчы? Акыркы учурларда жаңылыктарда аябай көп айтылды. Үстүдөн жана муздарды чакканда астыга түшүп атат, анан унааларын албай койгон учурлар көп кездешет. Ал учурда ким менен ким соттошуп атат? Сиздерге мындай бир зыян тийбейби? Кандай болот ушул жагы? Негизи ГБУ жилищник муну ар бир подъездге распечатка кылып, эскертүү кагаздарын чыптап кетишет бир күн алдын. Анан булар албай койсо, биз үстүлөрүнө матрастарды коюп эптеп турабыз. Кокус эмесе, ГБУ өзү үстүнө түшүп, эми болсо ГБУ өзү страховкасы бар. Мындай жагдайлар болот да, мисалга мына кондиционерлер турат, муз буларга тийип сынып кала турган жагдайлардачы сиздер жооптуу болосуздар дагы? Жок, биз жооптуу эмеспиз. ГБУ жилищник өзү баарын мойнуна алат. Бирок кандайдыр бир коопсуздук, мындай бир этияттык менен чапкан жолдор, техникалык бир эрежелер барбы? Ооба, биз эле аракет кылабыз, бирок ал жерде сиздер бүгүн эми кичинекей муздар көрүп калдыңыздар. Ал жерде вообще чоң муздар, сосулкалар бар. Аны этият кыла албайсыз да, эми каерге түшсө, ал траекториясын өзү аныктайт да. Жумушун өзү ушундай болуп калат да. Ишиңиздерге ийгилик. Урматтуу мекендештер, биз эки ири долбоор менен иштеп жатабыз. Биринчиси бул мекендештерге сим-карта тартуулоо. Кайрымдуу мекендеш долбоордун өкүлдөрү 300 рубльдан турган чыныгында безлимиттик тарифти силерге сунуштап жатат. Жеткирүү кызматы бар, госуслугидан биометрикадан жардам берет. Сурап берүү телефондору +7 900 144 14 14.